Туугандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Жумуш издегендер, кулактандыруу. Видеону подписка кылып коюңуздар. Жумуш издеп, жумуш таппай аткандар болсо, Кыргызстандан Москвага барып иштесем болобу дегендерге жакшы мүмкүнчүлүк. Жатаканасы менен, обети менен Кудай кааласа жылуу жерде кыргыздар менен иштеген жумуштарды сунуштап силерге чыгып атабыз. Могу Домодедово жакта, Подольскийге жакын жерде, Кучино, Щербинка деген жерлерде жумуш бар экен, складта. Бул складта товар собирать этип бересиздер. Бул Вукспилдин склады. Ошол Вукспилге, анан садиктерге, мектептерге, тамак аштарга ошол жерден продукциялар кетет. Кыргыз жигиттери атайын чакыргандан келдик. Булар бригадирлери. Ассаламу алейкум, жигиттер. Ассаламу алейкум. Иштериңиздер болуп атабы? Булар көптөн бери иштешет экен, амандашып эл менен. Ассаламу алейкум. Ооба, биз бул жакта барыбыз, кандай десем, элге маалым болгондой эле, ошо Москва жергесинде эмгектенип келебиз көп жылдан бери эле. Анан бул байке айткандай эле ушул складта биз иштейбиз. Бул жакта дос балдар, бригадирлер, бүт эле өзүбүздүн кыргыз балдар. Мен ушул компаниянын менеджери болом. Ошо азыр бизге кандай десем, балдар керек болуп атат. Көп эле орундар бар негизи. Орун чектешсиз. Анын айлык маянасы болуп калабы? Айлык маянасы канчадан ойлонуп калат айына мындай? Айлык маянасы кандай десем, ал адамдын өзүнө зависит этет негизи первоначально. Бирок бизде баягы иштеп жүргөн балдар бар, көп эле баягы эски балдар, мындай айтканда 1 жылдан бери, жарым жылдан бери иштегендер. Алар ошо 70 миңден 180 миңге чейин алышат. Ошондо 2 жумада где-то бир 70, 80, 90 чыгып калат 2 жумада. Бул цифралар кандай десем калп эмес. Бул чистый факты. Аракетинде карап экен. Аракетине карап. Жок дегенде, өлдү дегенде балдардын арты болгон балдар канчадан иштейт айына? Эми кандай десем, ал момча деп айта албайм чынындачы. Бирок жаңы келген балдар 2 жумада 40тан башталат үйдө. 40 миңден өйдө башталат. 70-80 миң бар экен жок деген ошондо. Айына бар, 70-80 миң. Обети менен бар. Жатаканасын предоставлять этебиз, бирок жатаканасын кандай десем, складтын бул жак жагында жатакана бар. Мына, могу склад болсо, складтын могу зданиянын артында азыр жатаканасын көргөзүп берем сиздерге. Жатакана бар экен. Жатакананын шарттары кандай? Жатакананын шарттары эми айына 8500 рубль. Регистрациясын коюп беребиз. Ичинде болобу? Ал ичинде болот регистрациясы. Анан регистрация таза базадан чыгат. Компания өзү коюп берет, мындай айтканда. Анан бул жак иштеген официально. Трудовой договор берилет. Трудовой договор берилет. Ошол да. Канча саат жумуш? Жумуш негизи биздики 2-3 направлениябыз бар. День бар, теплый склад бар, холодный бар, анан овощной складыбыз бар. Овощной менен холодный склад бул негизи в основном ночь. 3:30дан 3:30-4-тө башталат жумуш. День холодный, анан теплый склад бар, ал жак эртең саат 8ден кечки бир 7-8ге чейин да. Товардын бүтүшүнө карап. Примерно ошол 8-9 сааттан иштеген балдар ошол 180 миңге чейин алып атат. Ооба, алышат 180 миңге чейин. Ачык эле сөз. Эми адамдын аракетине да. Эми азыр могу биздин Москвадан жумуш таппай жүргөндөр чынында көп. Мага дагы жазып калышат. Базадан жок болуп калып атат азыр регистрациялар. Ошондо жардамдар болобу силерге? Ошолор кайрылса болобу мисалы? Эми негизи ооба, андай көп эле негизи иштейм деген балдар болсо жардам биз өзүбүз беребиз. Анткени биз өзүбүз эле баарыбыз кыргызбыз да. Ооба. Анан иштейм деген бала болсо, мисалы аракетим бар, мен иштеп акча табам дегендер болсо, биз регистрациясына, жатаканасына, мисалы жана Кыргызстандан акча, билет акчасы жок болуп келе аткандар болсо, ошонун баарынан кандай десем, колдон келген жардамыбызды аябайбыз. Кыргызстандан көрүп аткандар болсо, майдай жакта окшойт. Кандай болот эми? Акчаны салып бересиңер келе беришет. Алдап кетпейби? Жөн келе атканда деген ал жагы, конечно, баягы 50 болуп атат. Байкаштырабыз. Эгер болсо тияктан баягы билетин алып келсин. Биз бул жактан ошо билеттин акчасын какой-то бир времяга берип турабыз. 1 айга, 1,5 айга иштеп баягы иштеп, нажак бер жакка алып. Ар кандай адамдар бар, туугандар. Ачыгы, сөздүн ачыгы. Мен көрүп эле жүрөбүз. Ошого эле айтканым да. Жакшы экен. Жылуу жерде иштесе болот. Иштесе болот. Менин оюмча ошол Кыргызстандан жаган келгендерге өтө жакшы мүмкүнчүлүк экен. Анан бул жака официальный иштейм дегендерге баягыдан керекпи? Сахарованын документтери? Сахарованын документи негизи керек болот, ооба. Ал деген билесиз өзүңүз, баягы регистрация продление кылганга ал жерден баягы любой жерден сурайт Сахарованын документин. Дагы эмнелер калды айтпаган? Жумуш ошо бир обедте бир тамагы бар экен. Ооба, жумуш обед бар. Анан
формасын өзүбүз алып беребиз балдарга, кийим кечесин. Ал үстүн мисалы алып беребиз, а бут кийим ар жак бер жагын эми балдар өздөрү алышат ал жагын. Жакшы экен. Ошондо мен келген болсом, канча күндөн кийин айлык алганга мүмкүнчүлүк болот? Задержкалар бар, кандай болуп калат? Эми мисалы сиз 1-августта кирип иштеп баштадыңыз байке. 1-нен 15-чисолчо иштедиңиз. Ошол 15 күндүкүн ошо августтун эле 25-инде уже аласыз айлыгы. Задержка почти жок экен да? Задержка почти жок. Эми бизде аванс деген жок, бизде только сразу зарплата болуп берет. Бул жигиттер эми бул жерде иштеп бригадир болуп жүрүшөт экен эми примерно. Ооба. Амандашып бир канчадан иштейт бир сурайлыкчы. Жигиттер, ассалам алейкум. Эсиңиз жакшыбы? Канча жылдан бери биякта иштейсиңер? 2 жыл. 2 жылдан бери. Москвага келгенден бери же? Келгенден бери. Жумуш кандай, жакшыбы? Жумуш жакшы, оңой. Ишти кылып атабыз. Сыр болбосо канча табасыңар эми мындай ачык элечи? Эми Мен лично оюмча бригадир көбүрөөк иштейт ачык элечи. лично мен 70-тен 150ге чейин табам айына. Айына. Жакшы. Жакшы. Сиздерчи тууган? Биз деле ошондой 70-тен 150ге чейин кээде ашып кетет. Эми өзүң мээнетиңе жараша да бул да. Анан бизди эжелерден көрүп атат. Эжелер келсе болобу? Жумушка аласыздар, кандай болот? Эми азыр Суроолор болуп калат да ооба. Эми азыр эжелер кереги жок, бирок керек болуп калса биз өзүбүз айтабыз. Жакшы. Ассалам алейкум. Бул жерде менеджер экенсиз, сиз? Жок, бригадир. Бригадирсиз. Бригадир бизде балдар айтып кеткендей эле ушул жакшы жумуш. Биз адам санын жанагысы жок, чеги жок, канча адам болсо ала беребиз. Анан коробкасын сразу айтып кетейин, бул жерде бизде запик төлөп берет да. Эгер 1000 бизде балдар бар 800 000 коробкадан башташат жумушка келгенде. Допустим, 1000 коробка терсең, ошондо 2900 акча иштейсиң да. А канча көп терсең, ошоңо карап акча ала бересиң. Допустим, эгер 2000 коробка терсең, почти 6000 иштейсиң, 5800. Бизде бар, кээ балдар бар, сразу айтпайм, сразу айтып коюш керек. Кээ өзүңөн зависит этет, 500 терип калышат. Эми өзүнүн аракетинен да. Кээ бар, келип эле уже 1000ден башташат. Аракет кылсаң, канча аракет кылсаң, ошончо тере бересиң да. Кыймылдаганса бул жакта накладной үзүлбөйт. 7-де уже накладной чыгып баштайт, уже до конца работа, жумуш бүткүнчө чыгып баштайт. Ошол убакта пайдаланып иштеп калыш керек. Балдар айтканда 70 000, 150 000 дер алган балдар бар, 170 000 дер алган балдар бар. Ошол өзүнүн аракетине карап алат да. Сиз дагы толуктап кетиң. Мен толуктап кетейин. Если иштей турган балдар болсо, чалгыла келгиле, круглосуточно связьда болобуз. Иш уверен, ишеничтүү, бүт документально. Алдамай жокпу? Алдамай жок. Ошо. Сиздерчи тууган? Ассаламу алейкум. Мен ушу Москвага келгенден бери ушул скатта иштейм. 3 жылдай болуп калды. Алдабайт, баары төлөп берет. Ушу канча аракет кылсаң, ошончо таап иштесең болот. Жумуш негизи жеңил. Эч ким гонять этип, иштен нар жак бер жак дебейт. Өзүңөн зависит этет. Иштегенинге жараша акча алат экенсиң, мындай айтканда. Сайгылаган адам жок экен. Менин оюмча, жумуш издегенди баары эле мындай иштеп калайын, акча табып калайын эле деген адамдар болсо керек ачык эле. Ооба, ошондой. Ооба. Эми адамдардын ар кандай болот да байке, баа кээ бирөө келип иштейин, эртерээк бутка турайын, тырыштан кетейин деген ой менен келишет. Ооба. Кээ бирөө сачпайт этип, жаш дегендер бар, келет 400-500 коробка терет, 1,5 миң болот, эми ага иштке жетпейт да көбүнчөсү түшөт. 1000ден нары теришсе, мисалы 1000 пут болсо, жоспор айткандай эле бул жок. Ошо 2900 рубль болот. Эми 2900 рубль Кудайга шүгүр го дейм, 8-9 сааттачы. Кene Ооба. Жакта бүт начальник өзүбүз эле Кыргыздар, а? Өзүбүз. Апшаган көргөзө элек да жүрүлө. Ошондон сүйлөшө элек анда. Туугандар, мына көрүнүп турган здание Вукспулдин баягы складдын бир чети экен. Ошонун берги четинде эле мына апшагасы бар экен. Бул жерде где-то өзбек кыргыз болуп отуруп, бир 1000ден нараак бир адам иштейт окшойт бул жакта. Андан көбүрөөк. Андан көбүрөөкпү? Бир 700 кыргыз бар экен ачыгын айтканда. Эжелер иштейт экен, көптөн бери ушул жерде отурукташкан эжелер бар экен. Пока аялдарга жумуш орunu жок экен. Байланышта болуп турсаңыздар, бир айдын ичинде дагы жумуш болуп калышы мүмкүн экен. Каалоочулар общакта жашайт экен, болбосо Подольскиден снимать этип жашаган балдар бар экен, эми айына түзүүгө табышат экен. Анан бул жерде мондо айыл бар экен, көрүп атасыздар да. Могу айылда дагы көптөгөн кыргыздар үй снимать этип, дачада жашашат экен да. Мына ушундай условиялары жакшы экен, тамак кылып жегенге бар мүмкүнчүлүк бар экен. Бул жер толко эркектер экен. Эркектердин, аялдардын общагалары бөлөк-бөлөк экен. Ичинде 8ден адам жашайт экен. Азыр шефтери да айтты, жакын арада полный комнаталарга холодильниктер орнотулат деп. Азыр көбүндө жок экен, ичинде. Ичинде
ызы чуусу жок. Охранниктер карап турат экен, стиральный машиналар бар экен, 10 күндүн ичинде постельный бельелорду өздөрү жууп берет экен, матрастар бар экен, кыскасы келип жумуш кыласыздар, айлык аласыздар. Мына ушундай. Толук эле айттымбы? Ооба, баары толук эле болду. Ушундай экен. Ишиңиздер ийгилик. Элдин кызматына жүрө бериңиздер. Кудай кааласа иштеңиздер келип. Группадан группа тарап коюңуздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кыргызстандан көргөндөргө чынында жакшы мүмкүнчүлүк болду окшойт. Ооба, сонун эле мүмкүнчүлүк, анткени биз өзүбүз кыргызбыз да. Ооба. Азыр өзүңүздөр билип аткандай эле эми көп эле жер бирөөнүн акысын бирөө жеп аткан кандай десем заман болуп калбады, көпчүлүк болуп калды. Андай биз деле кыргыз алдаган көп болуп кетти. биз деле кабылдык башында, досмон экөөбүз деле кабылдык ошо жаганы баштап. Буттоозулар көп эле болду. Эми Кудайга шүгүр азыр Кудайыбыз рызкыны берип атат. Шүгүр ошо иштейм дегендерге биз ар дайым эшигибиз ачык. Кем каршы болсо кичине баягы поддержкабызды беребиз, аябайбыз. Кичине бутунан туруп кеткиче. Ошол чалыңыздар, келиңиздер, биз ар дайым 24 саат связдабыз. Номерлер жазып койдук. Ооба. WhatsApp'tan жазышсынбы, чалуулар негизи көп болот ачыгычы. Эгер чалганды ала албай калса, туугандар WhatsApp'tan жазып коесуздар ачыгы. Негизи биздин видеолорду 100 миңдеген, 150 миңден адамдар көп көрөт да, анан албай калса мага жазышат, ошого заранее айтып атам да. WhatsApp'tan жазсаңыздар деле ошого жооп беришет. Рахмат туугандар. Келерки видеолорун көрүшкөнчө саламаттыкта ушундай жакшылык күндөрү YouTube'дан амандашып тура берелик. Рахмат. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайдайт, келгенден кийин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет туугандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар. Анан